Бир учурда Франкфурт на Майне шаарын Франкфурт жана Майена деп атап алып, коомчулуктун талкуусуна калган экс-төрага Дастан Жумабеков кайрадан элдин чордонунда болууда. Өткөн жылы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кемчилигин байкабаган Жумабеков быйыл анын кемчилигин айтып чыкты. Анын бул пикирин коомчулук ар тараптуусунга алып, күн карама деп да атап коюшту. Учурда социалдык тармак кайдыгында кенен талкууга алынып, ар тараптуу пикирлердин тизмеги узарган. Ак үйдөн гана бүгүнде пайда жок. Акындын иши ушул экен, айткандан бөлөк айда жок. Ыраматылык Элмирбек Иманалиев айткан менен пайда жок, бирок айтпаска башка айла жок деп какшап кете берген экен. Дал ушул ырга төп келип, эл оозунда шакабага айланган экс-спикер Дастан Жумабеков кайра эле эл оозунда калды. Жумабеков бул убакка чейин экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кемчилигин көрө албаганын айткан эле. Эми мынтип жакында берген маектеринин биринде Сооронбай Жээнбековдун кетирген кемчилигин айтып чыкты. Сооронбай Шариповичтин эң артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү, анан кийин Кудайдан элден корккону. Кемчилигин Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай атам. Адам баласы болгондон кийин кетирди болот, кемчилик адам баласы болгондон кийин. Бирок кыянаттык кылган жок мамлекетибизге. Кемчиликтердин балким ошол кээ бир коомчулукта айтылган кайрылууларга балким ошол убакытта көңүл бурбай койгондугунан болушу да мүмкүн да. Кошомат менен күн көргөн, кокуй күндөрдү ким көргөн? Араң деп, анан деп, анан болгон чоң адамдын башын адам жеп. Эки башка сөз сүйлөгөн экс-спикердин бул кылыгын арсыз катары баалагандар бар. Анын мындай аракетине таң калуунун кажети жок экенин да эскертишет. Мындайлар алдыда далай жолу шапкесин алмаштырып кийип, бүгүнкү бийликтин да кемчилигин көрө албай жатса керек деген пикирлерди айтылууда. Манастын балдарыча болгон арсыз немелер бүгүн андай адамдардан мындайдын далайын күтсө болот да. Анан мындай адамдардын санынын көптүгүнөн улам Кыргыз байкуш 30 жылдан бери оңбой келатабыз да. Анын Дастан аганын бул сөзүнө эч таң калбай эле коюш керек. Анын 1000 түркүн эмнеси бар да. Кепкасы, шапкасы, маскасы дегендейчи. Ошол себептен ал кишинин бул оюна, бул сөзүнө эч таң калбайм. Бүгүн Садыр Жапаров жөнүндө сурасаңар анын кемчилиги жок деп айтат. Эртең кайра кеткенден кийин сурасаңар кемчилиги миллион болчу, мен аны билгем деп айтат да. Ошол себептен мындай арсыздардын саны тилекке каршы көп болгондуктан биз ушул өнүкпөй келатабыз. Туруктуу боло албаган бийлик өкүлдөрү эл элегинен өтүп оозго алынууда. Элдин сынына калууга алар өздөрү түрткү болуп жатканы айдан ачык дешет. Мындай көрүнүш бул убакка чейин деле болуп келген. Өздөрү жөнүндө ушундай ой туулушуна өздөрү себепчи болуп атат. Эми кандайдыр бир деңгээлде ишенгибиз келет, бул адамдар оңолуп кетеби дегенчи. Мен айнымды деген нерседен алысмын. Ушундай бир туруктуу позицияда жүрө албагандыгын айтып атам. Раз Сооронбай Шариповичтин кемчилиги жок экен, ошол позицияда турду. Ошол позицияда аягына чейин болуш керек эле. Анан ошол сөзүн билет экен, ошол убакта эле айтпайбы? Ошол убакта айтпаганын бул бир эле себеби бар. Кудурети жеткен жок. Ал арада экс-президенттин берген маектери интернет желесинде да чоң талкууга калды. Социалдык тармактын колдонуучулары ар тараптуу пикирлерин калтырып, бири таң калса, бири какшык сөзгө алып жаткан кез экен. Пакта курулурда булар. Ушулардын айынан кул болуп башка өлкөдө жүрөбүз. Күн карама деп коет мындай кишини кыргыздар. Таң калыштуу деле эмес. Бардык саясатчылар ушинтип жооп бермек. Бул киши эмне деп сүйлөгөнүн билбей калат окшойт. Атаң көрүү, мындай адамдар ошол президентти жарга такап, артынан бир тебип түшүрүп жиберди да. Эми кимге жагынуунун жолун издеп жүрөт. Ал эле эмес, эл өкүлдөрүнүн мындай аракеттерин маданият кызматкерлери чагылдырып келгени коомчулукка маалым. Алардын бул аракети үчүн бийлик тарабынан кысымга алынып жүргөнү айтпаса да белгилүү. Карагылжадан Советтен. Сада, Алла. Батыр жылатсыз, кайчыкындасыз? Көлдүкмүн. Көлдүн кайсы жеринен? Билбейт да ошо каеринен. Сиз деген токмоктуктун жачыңыз эле го. Ошо токмоктуктун баары бири көлдүккенбиз көрсө. Экс
Экс-спикер Дастан Жумабеков бул убакка чейин айрым сөздөрдү айта албай калып, бир топ коомчулуктун сынына кабылган эле. Эскертсек, өткөн парламенттик шайлоодон кийин Дастан Жумабеков өзүнүн арызынын негизинде төрагалык кызматтан кеткен болчу. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары. 18 сентябрына Франкфурт на Майне шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк